Террордук чабуул даярдаган адам кармалды. Кыргызстанда террордук актыны даярдаган, издөдө жүргөн адам кармалды. Ал кыргыз жараны. Бул тууралуу 18 февралда УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта 16 февралда эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Ал бул уюмга 2015 жылдан бери мүчө болгон. Шектүү жайында Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө качып кутулуп, андан кийин жашыруун террористтик уюмдардын курамында жүрүп, өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөдө жүргөн деп айтылат. Кылмыш иши козголуп, шектүү жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Камчыбек Ташиев Германиядан келип Баткенге жетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 18 февралда Германиядан дарылануудан келип, Баткен облусуна жөнөп кетти. Билдирүүгө ылайык, Камчыбек Ташиев учурда Баткен облусуна жетти. Ал чек ара боюнча маселелерди жерине карайт. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин Германиядан келип, аэропорттон түз Баткенге учаары кабарланган. 15-16 февралда Бишкекте Тажикстан менен болгон чек ара чырына байланыштуу митинг өткөн. Биздин областын губернатору, тиешелүү жетекчилер. Мынакей Камчыбек Ташиевич келди. Ажана саламатсызбы? Камчыбек Ташиевич, айтсаңыз, бүгүнкү иш сапарыңыздан кыскача. Азыр кайсы Аксайына барасызбы? Аксайга, чоң рахмат. Дональд Трамптын 39 кабаттуу мейманканасы жардырылды. АКШнын Нью-Джерси штатындагы Атлантик-Сити шаарында АКШнын экс-президенти Дональд Трампка таандык болгон 39 кабаттуу Трамп Плаза мейманканасы жардырылды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, имараттын бузулушун көрүү үчүн шаар тургундары агылып келишкен. Аталган мекеме 1984 жылы май айында ачылып, шаардагы 10-чу казино болуп калган. Бирок ал 2014 жылы жабылып калгандан кийин миңдеген адамдар жумушсуз калышкан. Казино ишин токтотконуна байланыштуу ага ээлик кылуу Trump Entertainment Resort компаниясына өткөн. Атлантик-Сити шаарынын мэри Марти Смол өзүнүн администрациясына имаратты бузуу үчүн тапшырма бергендиги айтылууда.